катуу кризис болгондо, катуу банкрот болгондо мээ башкача иштеп баштайт. Кадимкидей иштеп баштайт да. Азыркы учурда көбүнчөбүз телефон менен алебиз. Кыргызстандын ушул чоң нишасы айыл чарба тармагында бул мөмө тармагы. Дүниелик банктын долбоору негизинде Нарын областындагы ушул 1 миллион долларга чукул акча бөлүнүп берилип атат. Наркы жээгинде жапайы тиширканакты алып, анын даны менен биздикин салыштырганда мына караңыз 3 эсе чоң айырмасы болот экен да. 6 айдын тиширканагында. Биз ошо мөмө ассоциацияны түзгөнбүз 2022-жылдын декабрында. Ошондон баштап биз ушул тармактагы негизги лидерлердин баарын бириктирдик. Эми билесиңер, мындай эки кыргыздын башын бириктириш оор да негизичи. Бирок ассоциацияда дерлик ушул экспортерлордун почти бүт баары бирикти. Бул негизги кайсы тармакты албасак, экспорт деген негизги маселе, сатуу деген негизги маселе туурабы? Сатуу болбосо акча болбойт. Мисалы үчүн ошол эле картошка менен чоң маселе дайыма жылда болуп турат. Өндүргөн өндүрөбүз, бирок сатуу жагынан маселе жаралып калат. Буюрса эми мөмө тармактан ошо экспортерлор менен баары бирикти. Андан тышкары бизде өндүрүүчүлөр бар. Ошол мөмөнү өндүргөн, кайра иштеткен бүт көбүнчө компаниялар дагы бирикти. Дыйкандарыбыз бар. Азыркы учурда биздин ассоциацияда 250ден ашкан мүчөбүз бар. Ассоциация толугу менен өзүн каржылайт. Бул мүчөлүк акы менен биз иштейбиз. Мисалы үчүн гранттардан көз каранды эмеспиз. Эч кимге мындай жалдырабайбыз. Бирок ошонун несі жакшы? Биз айттык, дыйкандардын кызыкчылыгы бизде биринчи орунда турат. Вот эң негизги принцип ушул. Кимдер менен иштешпейли, ошо көчөт саткандар болобу, же экспортерлор болобу. Эгерде эми көп учурларда билесиңер, экспортерлордун кызыкчылыгы кичине арзаныраак алыш керек, анан кымбатыраак сатыш керек. Ошондой учурларда ассоциация кичине ортодо силердин адвокат болуп берет да. Кымбатыраак алып, кымбатыраак саткандай кылдырып. Алар да кымбатыраак сатыш үчүн биз дагы сырткы рынокты, сырттагы ошо экспортерлор, башка мамлекеттеги сатып алуучулар менен дагы сүйлөшүп, биз аларга жакшыраак шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Мен таң калганым, Голландияны биз билебиз да баарыбыз, Голландияны билебиз. Голландиядагы лидерлер аларчы, дүйнөлүк лидерлер айыл чарба тармагында. Бирок мен Голландиянын мындай эң мыкты дыйкандар менен сүйлөшүп, мен Теплицада бир топ кыйналдым да. Сүйлөшсөм, мен билгендин жарымын билишпейт экен. Бирок мага караганда 10 эсе көп түшүм алышат да. Эмнеге десем, биз башкысы оорутпайт дейт. Мына бул компания бар, булар биздин оорулардан, зыянкечтерден сактап берет дейт. Мына бул компания бар дейт, булар биздин жер семдикчтерибизди кантип өстүрүш керек, кандай жакшы бир деңгээлге чыгарыш керек деп айтып берет дейт. Анан биз анын баарын башкысы оорутуп эмне кылабыз? Биз ученыйбызбы? Биз андай кете берсек биз жетишпейбиз да эч нерсеге. Биз өзүбүздүн жумушубузду гана аткарышыбыз керек дейт. Анан мен ошону аябай жактырдым да. Биз лучше специализация кылайлы. Сиздер өзүңөр да тандап алып бир тармакты алгыла, ошол жагын мыкты жазагыла, майын чыгарып жазагыла. Анан араңардан кээ бирлер жакшы, жогорку билимдүү, чет өлкөдөн дагы окуйм деген бир жаш бир жигиттер, кыздар бар болсо айткыла, келди аракет кылла биринчи. Анан буюрса биз дагы мына бул жылы 5 кишини атайын тандап Германияга окутууга кетирдик. Ассоциация атынан. Буюрса эмдиги жылга 10 жылдык квотаны киргизип атабыз. Биз ассоциация өзү 10 кишини Германияга жөнөтөбүз. Алар 2 жумалык окууну алат. Полностью Германиядачы. Кийин ошентип мен азыр ар бир мамлекетке барып атабыз. Италияга, мүмкүн Италиянын бир питомниктери болобу, ошол жака да жөнөтөлүп атабыз. Например, Германиядагы окуусун полностью тиякта жатакананы, ички транспортты, тамак ашын немис тарап төлөп берме болду. Силерден эгерде кийин ошондой окуйм десеңер, силерден только самолет менен учуп барган эле. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ошондой ар бир мамлекетке биз аракет кылабыз, ошентип окуткан. Бул кээ бир
эски бул советтик бир кинолордо бар эмес беле, ошол эле мисалы үчүн биринчи мугалимде дегенде деле бирөөлөр же мындай кандай десем, бирөө шаардан барып окуп келет, бирдеме кылат, анан айылга жагымдарды алып келет го. Ошондой эле биякта дагы ошондой жаш бир жигиттер, кыздарды бар болсо айткыла, биз кичинеден мындай алдыга түртүп берели. Анткени алардын адаптациясы жеңилирээк, тилди жеңилирээк үйрөнөт. Тилдерди билсе аябай сонун болот. Аңгыз тилде өзгөчө сүйлөгөн балдар болсо, анан айыл чарба кызыккандар болсо, ошолорун кармагыла, анан бизге жөнөткүлө айткыла деп айтсам, бир окуткыла депчи. Анткени чет өлкөгө барганда кыргызча менен орусчаны билген адам эч нерсе кыла албай чын айтайын. Аңгызча билиш керек. Бирок зато жакшы үйрөнүп туруп, анан силерде бияктан өзүнүн билимин кайра силерге берет да. Ошондой биз иштерди мындай чогуу жасайлы, силер специализация кылгыла. Анан сервистик компанияда, мисалы үчүн бирөө ошондой дагы бирөөлөр ачса, механизация кылсын. Только мисалы үчүн биякта силер карагат менен чычырканак өстүрөм дейсиңерби, например, чечтиңер да. Бирөө именно ошо механизация боюнча окуп келсин. Кандай комбайндар менен иштетсе болот экен деп туруп, анан бирөөңөрдө сөзсүз түрдө кичине байыраак кишилер болот. Алар 10 гектар сразу эгип салат. Анан ошого биринчи эле ошондой комбайн алганга туура келет. Анын комбайнды иштетсин ошолор. Кийин болсо ошол бир бай кишиники эмес, бул мындай баарына кызмат көрсөтүп турган компания болуш керек. Анткени бир кишиге эле комбайн алып койгон ал өзүн актабайт. Лучше барып, ар бир полеге алып барып, мындай кызмат көрсөтүп койсун да. МТСке окшогон бир формат болуш керек да. Ошондо буюрса мындай жакшы бир жолго түшөбүз, туура жолго түшөбүз. Ошо менен баарыңар бир мындай жашоо деңгээлиңерди көтөрө алганга мүмкүнчүлүк ошондо бар да. Жалпы кандай ойдо калдыңыз бүгүнкү семинардан кийин? Бүгүнкү семинар чынында жакшы деңгээлде болду. Бирок өкүнүчтүүсү киши аз. Себеби эми кандай десем, балким реклама жагынан бир аз аксап калды, балким элдин кызыкчылыгы азыраак болуп атат. Мунун себебин мен так айта албайм, бирок бүгүнкү алган маалыматтарым мен үчүн абдан пайдалуу болду. Эгерде ушул бүгүнкү күндөгү маалыматты ушул жергиликтүү элдин бардыгына жеткирип кое турган болсо, биздин айыл чарбабыз жок эле дегенде 2-3 эсе көтөрүлмөк деп ойлойм. Ушул эле бүгүнкү эле 2 саатта алган маалымат Кыргызстандан айыл чарбасын 2-3 эсеге дүңгүрөтүп салганга жетмек да. Кочкордо жашайсыз, сиз бул жактын тургуну болосуз. Жалпы айтканда жөнөкөй адамдар эмне менен алектенишет бул жакта? Азыркы учурда көбүнчөбүз телефон менен алектенебиз. Телефондон сырткары. Телефондон сырткары эми мисалы биз кичинекей кезде сууну алыс жактан алып келет элек. Суу үйүбүздөн чыгат азыр. Сууга барып келген убакыт экономдеп коелу. Апабыз кир жуганда дагы сууну ташчубуз. Апабыз дагы кир жуганга убакыт көрөтчү. Аны болсо машиналар аткарат, туурабы? Нанды болсо өзү эле бышырып коюп атат. Үйүбүз өзүнөн өзү эле жылып атат азыркы учурда. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошол убакыттын бардыгы азыр жөндөн жөн эле куруп атат. Биз ушул убакытты эң пайдалуу, өтө эле жөнөкөй ушундай эле бүгүнкү эле айтылган сөздөгү айтылган идеялардагы иштерге коротуп кое турган болсок, биз гүлдөп кете турган жерде турабыз. Бир нерсеге ынандым да. Балдарды биз айыл чарбага кыйнап кызыктыра албайбыз. Кыйнап аларды агроном кыла албайбыз. Бирок ошо агрономчулук кесип канчалык ардактуу экендигин, канчалык перспективдүү экендигин жана канчалык керектүү экендигин балдарга жакшынакай түшүндүрүп койсок, балдар өзүлөрү агроном болом деп чыкмак. Мен ушул себептен балдарды кыйнап эмес, балдарды ошо кызыктыруу жолу менен айыл чарбанын деңгээлин өстүрүп коюуга болот деп эсептейм. Ошол себептен ошондой приложениялерди ойлоп табуу боюнчабы, же болбосо мектептерге кандайдыр бир программа киргизүү мененби, же интернеттеги эле ошо балдар маалыматты эми азыр интернеттен алып атат да. Ошол интернет аркылуу балдарды ошол айыл чарба иштерине кызыктырыш керек. Карындаштарыңыз, инилериңиз бар болсо керек, туугандарыңыздын балдары, бөөктөрү, алар ким болсо келет келечекте? Азыркы учурдагы жаштардын кызыгуусу чачыранды. Себеби
илгеркидей бир нерсеге, бир ишке кандайдыр бир убактысын көпкө бөлүп отура албайт. Мисалы биз кичинекей кезде китепти көп окудук. Ошол китептеги чыгарманы мисалы күнүнө бир 2 саат, 3 сааттык убактыбызды китепке коротор элек. Азыр китеп окуганда эмес. Мектепте телефондогу 10 мүнөттүк маалыматты аягына чейин көрбөйт. Бул деген балдардын концентрациясы бир нерсеге турбайт экендигинин белгиси. Ою чачыранды, ою топтолгон эмес да. Мен азыр 10-чу, 11-чи класс окуп аткан балдардан өзүмдүн эле карындаштарым эмес, мен ушул суроону көп берем. Окууну бүткөндөн каяка тапшырасың десем билбейм дейт. Ойлонуп атам дейт да. Эмне себептен? Бул кызыктын көптүгүнөн, бирок ошонун кайсынысын тандай албагандыгынан. Эмне себептен? Анткени багыт жок. Билим берүү системасы начар. Мынакей ошол Японияда балдардын кызыгуусуна жараша, жөндөмүнө жараша атайын сабактар өтүлөт. Бардыгына текши сабак өтүлгөн предметтер бар. Ошолордун ичинде балдардын кызыгуусуна, балдардын жөндөмүнө жараша аларга өзүнчө сабак өтүлөт да. Бизде билим берүү системасы ушул нерсенин үстүнөн тыкан иштеш керек. Мисалы бизде азыр ат баш өрөөнүндө чычырганак жапай өсөт. Ошол жапай өскөн чычырганакты биз талкалап атабыз да. Ошо талкалабайлы аны дегенде культурный деп коет, маданияттуу атайын Алтайдан келген тикенеги жок чычырганактар бар. Ошону элге үйрөтөлү деген максатта ошо семинарды эме кылып атабыз да, уюштуруп атабыз. Анткени негизи мындай карап көрсөк, ат башынын жанакы жапай өскөн тикенектүү чычырганактар негизи бул ошол жакта жашап аткан куштардын негизи эмеси да, ырыскысы. Анан биз ошол ырыскыны биз тебелебешибиз керек. Биз өзүбүздүн ырыскыбызды дагы пайдалуу, дагы көбүрөөк эме берчү, ыңгайлуу, тикенеги жок чычырганактарды уже тигилген бул жерге. Эмеде өсүп атат, көлдө өсүп атат. Ошол көлдүктөр менен ошо нарындыктар биргелешип, бири-бири менен таанышып, ошондой кылып туруп баарын чогултуп аткан семинар болуп атат бүгүн. Чычырганакты кол менен тергенде чычырганак берген түшүмдүн 80% болжолду муну ошол Лисаенко академиядагылардын эсеби менен айтканда, кол менен тергенде түшүмдүн 80% пайданын 80% тергенге кетип калат. Эгер көп жер айдап туруп кол менен терсеңер, бул мындай невыгодныйраак. Бирок үйлөргө жана огороддогу шарттарга, дарылыкка мындай любительский заниматься этсе, мындай кол менен терсе болот. Бирок бул промышленный масштабта техника менен терилет. Азыр ошону көргөзөбүз. Мына мындай кылып эме менен терип, комбайн менен кадимкидей эле чабат 2 жылдык бутактарды. Бул мындай 1 гектар жер болсо, бир жылы 50 сотыйынан түшүм аласыңар, кийинки жылы 50 сотыйынан түшүм аласыңар. Мындай эс алдырып иштейт. Экинчи жылдык бутакка түшүм байлайт булар. Мына секатор менен кесип алып атат. Кийинкиге өткөрө берсеңер, бул мындай кесип алып барып туруп шоковый заморозкага салып тоңутат. Промышленный эмедечи мындай көп иштеткенде. Тоңутуп туруп, тоңуган чычырганакты тигинде комбайнга салып туруп, ошон менен күүп терип алат. Бул ошо переработка мындай кылып тоңутуп туруп чыгарып бараткан сүрөттөр эми силерге кыскача көргөзүп берели дедик. Тоңутуп алып иштетет. Негизи бул чычырганактын проблемасы могу тышкы кожурасы жука болот. Терип жүргөндөр мындай практикада бар болуш керек, сымбатты же. Эмеси мындай кабыгы жука болот мунун. Ошол проблемасы ошондо. Бул могу переработкалар, бул чычырганактан май чыгарылат, дарылар, түрлүү дарылар чыгарылат. Эми мунун өзгөчө күчтүү жагы король витамина деп коет. Буга бир дагы эме жетпейт. Апельсинди айтсак, мандаринди айтсак, кивини эмнени айтпайлык. Бирок витамин жагынан чычырганакта бар витаминдер бир да өсүмдүктүкү мунукундай күчтүү витаминдер жок. Мындай косметологияга колдонот, тамыры колдонулат, жалбырагы, негизи эле бүт ден соолукка пайдалуу бүт жагы колдонулат. Ушундай иштетилет да. Эгер көп киши чычырганак тиксе, ушул жакта база болуш керек. Ушул жакка кесип алып келип тоңутуп, анан тоңутуп алып сактап шашпай иштеткендей болуш керек. Мен
Сымбат Атукурова, Ат Баш районунда жашайм жана ошол жакта эмгектенем. Ишкерлер коомдук бирикмесинин мүчөсүмүн, менеджеримин. Бүгүнкү күндө ошо кластердик багытта мөмө жемиш жана дары чөптөр кластеринде иш алып барып атабыз. Ушу биз чакырган эксперттерибиз, коучтарыбыздын баардыгы келип бергени үчүн мөмө ассоциациясы сиздерге абдан терең ыраазычылык билдирем. Бул жерде Тилек Мурзалиевичтин маалыматтары биздин дыйкандар үчүн аябаганда жакшы маалыматтар болду. Анан ошо ассоциация менен биргелешип иш алып барабыз деген тыянакка келип атабыз да. Анан бул жерде биз канчалык ошо кайсы эле мөмө болбосун, ошол сапатын жогору өстүрүп, анан объемго чыксак, анан ошондо биз ийгиликке жетишет экенбиз. Биз бүгүнкү семинардан ошого көзүбүз жетти да. Негизги Ат Башыда биз мөмө өспөйт, ушундай климаты катаал деп айтабыз. Бизге ылайыктуу мөмө жемиштерди өстүрүп, ошол объемго чыксак болот экен. Бул жерде ушул жалаң шиширканактан жасалган, бул эми биздики ошо Алтайдын сорту мөмөсүн бере элек. Бул жакта ошо биздин жапайы шиширканактан алынган кыям, жергиликтүү шиширканактан алынган кыямы, ошол вареньясы, бул шекер кошулуп жасалган. Анан бул жерде бар биз ошол шиширканактын согун алып, анан бал кошконбуз. Анан мында дагы бир аз бадамы абдан жакшы болот экен дагы, анан бал кошкондон кийин ичине суюлуп кетет экен. Ошондой эле биздин жанагы суусундук бозого дагы биздин бул жерде кундуз айымыбыз ошол облепихадан вареньяларды жана мармеладдарды жана ушул бозону ушул айым жасайт. Анан облепиха менен бозо жасап келди да. Ичин ачып көрсөк болобу? Болот. Мынакей суусундук, мынакей жакшынакай көбүрөөт, кадимкидей эле. Бул облепиха менен жасалган бозонун башкалардан айырмасы эмне экен? Таруудан жасалган. Эми бул ошо таруудан, негизи таруудан эле жасалган бозого облепиханы кошот да. Анан кошкондон кийин сонун даам берип, ошол чычырканактын даамы анан ичкиликтүү да болот. Анан мунун витаминдүүлүгү да жакшы да. Ошондой эле мына моореки облепиха чычырканактын вареньясын карап көрсөңүздөр, тигил жергиликтүүгө караганда могул арпаныкы. Арпанын чычырканагы. Бул арпанын чычырканагында бою бадалы жапысыраак келет экен дагы, анан мөмөлөрү чоңураак болот экен. Анан кандайдыр бир мына моундай прозрачный болуп абдан сонун өңдү берип, ушунчалык жакшынакай. Анан арпа деген бул жайлоо. Жайлоо, арпа жайлоосунуку. Анан дагы мына биз өстүргөн малинаныкы, моореки Альбион сортундагы кулпунай. Кулпунайды Ат Башы копко өстүрдүңүздөр. Ооба, биз былтыр ушул кулпунайды ким Алишерден, Кадыркулов Алишерден алып келип, эксперимент катары жасап, анан өстүрдүк, абдан жакшы өстү. Былтыркы жылга мөмөсүн берген Альбион сортун, Клери сортун, Федерико сортун, 3 сортун алып келгенбиз. Анан эми быйыл ушу кыштан кандай чыгат, ошол жагын карап атабыз. Эгерде бизге ошо кыштан жакшы чыгып келсе, ушуну жайылтып, ушул менен дагы экспортко чыкканга, объемго чыкканга дыйкандарыбызды үндөйбүз деген ойдобуз. Негизи биз агартуу иштери боюнча, маалыматтарды берүү иштери боюнча ушу дыйкандарга көбүрөөк семинарларды өтүп, азыркы учурдун эле демеси ушул болуп атат да, эң көйгөйлүү маселесичи. Анткени дыйкандарыбыз аз маалыматта болуп эле, анан баягы кандай кылып кайсы жакка өткөрөбүз, кантип өстүрөбүз, анан көчөттү кайдан алабыз деген суроолор туулуп атат да. Ошол анан кызыл карагаттыкы бар, кызыл карагаттын вареньясы. Бул дагы ушу биздин Ат Баштагы өстүрүлгөн кызыл карагаттын вареньясы. Өзүңүздөр өстүрөсүздөр, Өзү өстүрөбүз. Анан артта дагы сүрөттөрдү көрүп атабыз. Бул жакта мындай эме бар экен да. Чычырканактын мөмөсүнүн сүрөтү. Бул бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей. Ооба, бул жерде бизде бул алып башында бир аздан алып келгенде байлады да, бирок аларды биз алып салдык. Анан ошондо Моореки Сыдыков Темир Байкенин аймагында өстүрүлгөн, показательный көргөзмөлүү аймагында өстүрүлгөн чычырканак. Анан наркы жээгинде жапайы чычырканакты алып, анын даны менен биздикин салыштырганда мына караңыз 3 эсе чоң айырмасы болот экен да. Алтайдын чычырканагыныкы. Чоңдугу боюнча чоң болсун, бирок даамы жагынан кандай экен? Даамы биздики баары бир жапайы кичине ачуураак келет да. Анан Алтайдыкы болсо, биз Алтайдыкынан Элизабет сортун, Иния сортун, анан дагы 3 сорту айдадык.
Елизабета, анан Августин сорту. Ошол 3 сорт айтат. Ошол 3 сорттон эми быйыл анан эмки жылы негизи түшүм ала баштайбыз да. 2020 айдаган 2 жылдык облипихалыстан бүгүн быйылкы жылга түшүм берет деп атабыз. Бирок аябай чоң өлчөмдө болбосо дагы биринчи мөмөлөрүн байлайт да, анан кийинки жылдан баштап жакшы түшүмдөр болот деп ишенип атабыз да. Ат башы район боюнча дагы ага чейин 20-чы жылдары дагы келип, биякта ушул анда Нурбек деген байке болчу, аким ошол кезде дагы келип ушул ат башыда чычырканакты өстүрүү боюнча аябай жакшы потенциалы бар. Ошого көңүл бурайлы деп бир жолу айтып кеткем эле. Анан чын эле бизде Кыргызстан боюнча мөмө тармактын перспективасы аябай жакшы. Келе чогуу ойлонуп көрөлүчү, мындай мисалы үчүн дан азыктар жагынан биз казактар менен орустар менен таймаша албайбыз. Туурабы? Кааласак дагы алардын талаалары чоң, комбайн бир тарапка айланып келгенче эле бир күн кетип калышы мүмкүн да. Бизде көбүнчө жерлерде эми ал тармакта иштегендердин талаалары кыска болгондуктан экономикалык жагынан караганда биз алар менен таймаша албайбыз. Ошол эле өзбек туугандарыбыз менен болсо, кээ бир жер жемиштер менен, кээ бир багбанчылыктын продукциясы ушу мөмө жемиштер менен алар менен таймаша албайбыз да. Бирок өзбектер да, казактар дагы Кыргызстан менен мөмө тармакта, именно ягода тармагында биз менен таймаша албайт. Биз ушул жактан регионалдык лидер боло алабыз. Биздин бүгүн бизнес ассоциациянын өкүлү болуп турат. Бизнесте сөзсүз түрдө нишаны тандамайынча, туура нишаны тандамайынча перспектива жок. Чоң бир конкуренттик чөйрөгө кирип калсаңар, анда тыйындар үчүн эле күрөшөсүңөр, бирок бул эч качан байлыкты алып келбейт да. Кыргызстандын ушу чоң нишасы айыл чарба тармагында, бул мөмө тармагы. Анан биз мисалы үчүн азыр ар бир область үчүн өзүнчө бир рекомендация берели деп атабыз. Мисалы үчүн Көлдүккө чогуу барып, изилдеп, көрүп, сүйлөшүп, мисалы үчүн ал жака Кулпунай менен Карагат деген ушул Карагатты бекитип атабыз. Ушул эки мөмө бөлгү үчүн жакшы болот экен да. Мисалы үчүн Нарын облусу боюнча чычырканактын чемпиону болгонго жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүн кээ бир жактарда Карагатты да карап көрүш керек, бирок негизги ошо чычырканакка ставка кылып көрсө болот да. Молдокадыров Нурбек, Дүниелик банктын сүттүн өндүрүмдүгүн жогорулатуу долбоорунун адиси болом. Азыркы учурда ушул быйыл 24-жылы ушул жанакы ягодный боюнча өсүмдүктөр өстүрүү боюнча долбоор башталганда ошо менен буюрса биз иш алып барабыз. Эмне үчүн мисалы Нарын облусунда буга чейин андай проекттер болгон эмес деп ойлойсуз? Эми азыркы учурда мына көп байкап көрсөңүздөр, акыркы жылдары ушу долбоорлор дагы могу колдоо көрсөтүү боюнча, өнүктүрүү боюнча дагы өз көз караштарын анализдеп, жаңы мындай ыкмаларга өтө баштады. Буга чейин дагы ошол көбүнчөсү мөмө жемиштерге дагы көп көчөттөр таратылган. Бирок көбүнчөсү грант түрүндө бекер берилген да. Анан ошол бекер келген оокаттында баркы билинбегенине байланыштуу ишкерлер, жанагы ошо фермерлер, жанагы буга чейин азыр мына окуудан айтылышты, семинардан да ошол өспөй калып, ушундай бир жакшы эмес жыйынтыктар болуп калган да. Азыр Кудай буюрса мына фермерлер өзлөрү ойгонуп, өзлөрү мына азыркы түзүлүп аткан ассоциация, мисалы ошол мөмө ассоциациясынын ишмердүүлүгүн көрүп, көп кишилер кызыгып, жанагы биздин продукциянын экологиялык жанагы даам жагынан сапаттарын угуп, көрүп, ошол эле кезде ошондой кызыгуу пайда болду, Кудай буюрса, ишкерлер тарабынан, фермерлер. Ошол кезде ушул мына азыркы ассоциациялардын, фермерлердин кызыгуусунун негизинде кайра эл аралык долбоорлор келип, ошол жетишпеген билимдерин, тажрыйба топтоосун, ошол эле жанакы көчөттөрдү, жанагы тамчылатма суу системаларына жалпы эле ушул багытты өнүктүрүү үчүн мындай айтканда шарттар түзүп берген аракет кылып атышат да. Кредиттик линияны ачып берип атат, буюрса акча алып, ошого көчөт алып же системаны коюп, ошол экинчиден болсо ошол өндүрүмдүгүн жогорулатыш үчүн ошону жанакындай билимге ээ болгонго
тажрыйба ээ болгонго жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп атат да, Кудай буюрса. Жогоруда айттыңыз го, күзүндө буюрса ошол Дүйнөлүк банктын долбоорунун негизинде окутуулар башталат, жана чоң суммадагы акчалар бөлүнөт деп. Кимдер катыша алат? Анан шарттары кандай болот? Бул мисалы айта кетсек, ушу Дүйнөлүк банктын долбоорунун негизинде Нарын областындагы ушул $1 миллион чукул акча бөлүнүп берилип атат. Ал ошол акчанын багыты кандай болот? Негизги окуулар, жанагы билим, тажрыйба топтоо ошол себеби акчаны туура пайдаланыш үчүн. Экинчиден болсо, ошол эле областтын деңгээлинде питомниктер уюштурулат. Көрсөтмө питомниктер, себеби деги ошол питомниктер дагы эртеңки күнү жанагы жергиликтүү шартка көнгөн көчөттөр менен камсыз кылыш керек. Үчүнчүдөн болсо, ошол кредиттик линия болот. Ошол кредиттик линия аркылуу ошол фермерлер, кантип эле ошол айыл жеринде жашаган фермерлер ошол каражатты алып, ошол каражат менен көчөт сатып алганга, жанагы тамчылатуу системалары же башка жабдуулар сатып алганга мүмкүнчүлүк алышат. Кайсыл көчөттөрдү отургузганга болот? Кайсыл сорт, кайсыл мөмөнүкүн? Бул негизинен азыркы учурда бизде чычырканак, карагат, малина, клубника, кулпунай жана ошол эле алма, өрүк өсүмдүктөр дагы ошол багытталат да, ушул тармактар.